Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүн 10-май жума маарек болсун. Күнүңүздөр берекелүү, ийгиликтүү жана жакшы өтсүн. Москвада бүгүнкү жаңылыктар, кабарлар жана окуялар менен тааныштырып өтөбүз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Кече күнү Россия боюнча айрыкча Москвада улуу жеңиш парады өтө жогору деңгээлде өттү. Biz Akkeme YouTube kanalında жана Москва YouTube kanalında sizlerге көрсөттүк. Бүгүн болсо парадтагы анча-мынча кадр сыртында видеолор менен сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Кече парадта ботинка жана туфли жоготкондор дагы болду. Надеюсь, что у вас хорошее настроение. Тоже пишите добрые, хорошие комментарии. Вспоминайте своих дедов и прадедов. И оп, все. Есть одна потерявшая туфельку. Ну, вот это такая традиция, друзья. Вот, видите, девушка оборачивается, потому что она идет босиком. Потеряла свою левую туфельку. Но без этого никак, друзья. Оп. А туфельку ей вернули. Оп. Все. Туфелька на месте. 9-май жеңиш күнү эң чоң салют менен аяктады. Ал эми салют кээ бирлер үчүн сюрприз менен аяктады. Президентибиз Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары дагы аяктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 7-8-9 майда Россия Федерациясына болгон иш сапары аяктады. 8 майда Москвадагы чоң Кремль сарайында Садыр Жапаров Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге кол коюлган күндүн 10 жылдыгына карата өткөрүлгөн жогорку Евразия экономикалык кеңешинин маарекелик жыйынына катышты. Отурумдун жүрүшүндө мамлекет башчылары биримдиктин алкагында мындан ары өз ара аракеттөөнүн негизги милдеттерин жана багыттарын талкуулашты. Андан кийин бир катар документтерге, чечимдерге кол коюп кабыл алышты. Президент Садыр Жапаров 9 майда иш сапарынын алкагында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына карата аскердик парадка катышты. Жеңиш парады аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров жана Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Түркменистан, Өзбекстан мамлекеттеринин башчылары, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, ошондой эле делегация башчылары жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен Александр бакчасындагы белгисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Президент Садыр Жапаров иш сапарын аяктап 9 майда Бишкекке кайтып келди. Ал эми кээ бир байлар үчүн майрамды слишком катуу расход менен аяктады. Бирок мындай байларга бул расходдор семишке чаккандай эле окшойт. Бир кулак сөйкөсү 400 000 рубль турганын мактанганына караганда. Вот! На, тебе подарю месяцу. Заработаешь себе 400 000. Урматтуу Москвадагы мекендештер, айлыкка ушундай 100 000 рубль берсе алданып калбагыла, сак болуңуздар. Азыр орточулар ушундай акчалар менен дагы айлык төлөп жатышыптыр. Ал эми 100 000 рубль мекенге Кыргызстанга которгондо канча сомго айланат? Валюталар курсунда бир катар айта кетели. 100 000 рубль эгерде Сбербанк тиркемеси аркылуу М-банкка которсоңуздар, анда 94 060 сом түшөт. Комиссия алынбайт. Эгерде Тинькофф аркылуу 100 000 рубль которсоңуздар, 94 735 сом түшөт. Бирок 500 рубль комиссия алынат. Аэропортто дагы бир настоящий блогер сөрөй кармалды. Ал пенсионерлерди кемсинтип блок тартып жүргөн. Азыр полиция участогунда блок тартып баштады. Куда от меня отсесть? Как скажешь, мой генерал. Не ходите за мной, вас воняет. Чего? Не стойте рядом со мной, Ты что там? вы старая. Кечирип кой, кыргыз элин болду окшойт бул жагы. Задержан за пранки над пожилыми людьми в районе метро Перово.
Albatta kommentariyga oyuңузду жазып кетпесеңиз болбой калды. Ушул позитивдүү жакшы маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Биздин каналга катталып, бирден лайк басып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анан дагы Сахаровадан анализдер начар чыгып, Роспотребнадзор аркылуу запретке түшсөңүз, анча-мынча штрафтар болуп, чорныйда болсоңуз, же белгисиз запретте болуп калсаңыз, полиция аркылуу 18-8 выдворение, депортация, юридикалык жардам керек болуп жатса, анда дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар болот. Телефон номерлерин экранга коюп койдук. Кыргызча жазсаңыздар, кыздар кыргызча жооп беришет. Настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр. Регистрациянын срокторуну бир карап коюңуздар туугандар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыздар. Квартирага регистрация бар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ата мекенибизге сынаман жетели. Дагы бир жолу жума маарек болсун. Кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.